Саламатсыздарбы? Штат командасы. Кандайсыңар? Жакшы. Азыр эки киши киргиче биз баштай берели, Убакыт болуп калды. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз үчүнчү спринт уже бүтүп калды да. Уже эртең последний дели болот, анан уже воскресенье күнү уже бизде презентация болуш керек да, анан бизде ушул даярбызбы, ошого эмелерди даярдай эле уже эмени WordPress'те биз негизи башка командаларчы эме кылышат экен да. Негизи ар бирибиз бирден бөлүп алып, мону бүтүрөсүң деп ошого дедлайн берип туруп, анан ошондой бүтүргөндө эме эффективныйраак болмок экен да. Жумушубуз биз деген баарыбыз бүтүрөлү деп коюп эле жүрө берип, бирөөбүзгө ишенип коюп жүрө берип эле бир нерсе бүтпөй калаттыр да. Эми буюрса бул уже бүтүп калады, бул спринт, эмки спринттен баштап ошентип ар бирибизге бөлүп, анан дедлайн коюп ошентип иштейли. Кандай дейсиңер? Ошентиш керек болот. Анан азыр деген бизде Тинатин эмени кылбайсыңбы сен? WordPress'те демонстрация кылбайсыңбы азыр? Бүтүрүп уже Разрешение берсеңер. Ой, мен өзүм эме демонстрация кылып отурмун. Азыр разрешение берейин. Эмнелери калды, эмне кылышыбыз керек? Ошолорду көрөлү да. Анан ким кирип, ким эмне жасаса, ошонун баарын эле Trello'го карточка ачып элечи, эмне жасадыңар? Ар бир кыймылыңарды жаза берсеңер. Мынакей монун ордуна башка сүрөт керек. Агай өзү ойлонот ушу кандай сүрөт кылсак. Муну көп ойлонуп туруп, эмне деп жазарыбызды билбей, мону кылып койдук. Ой, записьте Эле калат ушу ойдон. көрсөтөр. Могу жерде болсо, чек, могу жерде сүрөттү мен ушуну алмаштырып койгон болчумун. Дагы агай мону эме кылыптыр. Карап көргүлө, ошону тандашыбыз керек. Так, могу блокторду мен ачкам. Агайга жазып, биринчи блокто ушу сүрөттөрдүн эмелерин берип коем да, вариацияларын өзүм мону колдонгон болчумун да. Десем, айтат. Моуларга кирип чыгып, Токтобек байкенин эмесиндей, жанагы ак кара өңдүү кылбайсыңарбы дейт да. Андай тандап эмелерден. Анын үчүн монун баарын ачып туруп, анан керектүүлөрүн эле 1 2 3 4 5 агайга айтыш керек да, ушуну колдонолу деп. Анткени муну көчүрөрдүн алдында оформить подписку и акча төлөш керек экен, агай өзү бизге алып берсин. Жарабайт, биякта ноутбук жок. Биринчи сайт слишком темный. Биякта жылдыздар, могу китеп. Бирок бул жалаң китеп экен, биякта ноутбуктун сүрөтү жок. Ноутбук сүрөтү болуш керек. Бул окуу жай экен. Так, cute. Так, 5 болду. 1 2 3 4 5. Так, бул цветной экен. Агай эменикинде алыш керек да, черно-белый. Бул мишкалар экен. Болсо тоже отдых. Тоже отдых. Мен дегенге чейин. Так. Cute. Китеп.
Ол ноутбук менен связано экен. Game over inner date. Ну, если что, отырып тұрсын. Ой. Так, тек отырып тұрсын. Намол network. Бирок түстүү экен да. Ноутбук бар экен о жерде. Так. Бирокта мебель. Кыйшык. Китеп. Отырып тұрсын. Так, раз. Два. Накырысты 3. 4. Мен азыр ачып турмун. Бирокта save. Оларды алса болот экен. Бирок мен түшүнгөн жокмун. Ичинде эмнелер бар болду экен, мындай кирип ачыш керек да, биз ача албай атпайбызбы? Точно эмне бар экен белгисиз. Анчын эме тип подписканы оформить төлөгөндөн кийин ачылат го, Ошо. Оны эмнеге кылып атканыбызды түшүнбөдүм. Жанагы сүрөттүн ордуна кылган атабызбы же как иконка кылган атабызбы түшүнүксүз. Кайсы сүрөттүн ордуна кылган болчу? Жана мен тандаган сүрөттүн ордуна мындай коюлду атабы. Ага эмнени түшүнбөй атам. Бирок дал келбейт го эч бири. Ошо сүрөт эле жакшы го. Ошо да. Же иконка айтып атат. Биз билбейбиз да азыр эмнени айтып атканын. Набор. Обувьтар экен. Мен эртең Делиден сурап көрөйүнчү айгайдан, Могу жөнүндө сурап көрсөңөр. Эмнесине экен, эч бир ноутбук менен да связанный жок экен, болгону school, школьный принадлежностьтин ичинде эле бир ноутбуктар бар экен да. Подкаст, графика, hand, skewed. Кереги жок. YouTube. Бакы бир эле ноутбук. Бакта бир ноутбук бар экен. Короче, көрсөтсөк, мол версия копировать. Буларды өчүрсөңчү. Ответ каяка жазабыз? Муну ответне. Ответчикке жазабызбы? Мага мен эмени түшүнүп алыптырмын, тиги жанагы. Сен тандап турган сүрөттөрдүчү ошондон бирөөсүн тандап койгом да. Эгер эметип калса, чтоб ушуну тандадык койгонгочу, если что. Кана десе. Копировать. Эмнеси болсо дагы. Эмне деп эле? Колго кандай стиль таптым, ошолордун арасынан алсакчы дейт. Ошо имеется в виду, могу кылыш керек могунун ордуна. Мындай. Giriş köçürü için söktürdü
кылыш керек. Так. Төрттү муну өзүбүз эстейбиз. Кандайсыңар кыздар? Жакшы, кандайсыз? Бираз кечип калдым. Мен видео тарттым бүгүн кечке, ошо менен ырсып азыр монтаж кылып атат элем. Кантип атасыңар силер? Биз азыр ошол 3-чү спринт аяктап атпайбы, ошон үчүн могу эмени WordPress'тен бүтүрүш керек болуп атат. Сөзсүз бүтүрүш керек эмес. Жок, эми Жетишүүбүзчө да. жетишибизчи, мына көп деле иштебей калып атпайбызбы? Жетишибизчи. Азыр эми практика кылып үйрөнүп атабыз да жаңыдан эметкен Ооба. үчүн. Эми көбүрөөк жумуш аткарып коелу деген да. Ооба, жакшы. Эртең Дейлиден сурап көрсөңөр ушуларды мону. Сүрөт киргизип атасыңарбы? Ошо Ооба, сүрөт сүрөт киргизген тандап. болчумун да. Анан мондай 5ти тандап туруп өзүм могул экинчисин киргизип койгом да, тияк алмаштырып. Деп туруп жазсам агайга айтат, колго тарткандай стиль таптым, ушулардын арасынан алсакчы дейт. Бардыгына азыр эле кирип чыктым. Ноутбукка связанный могу үчөөндө бар экен, школьный предметтин ичинде. Аны түшүнгөн жокмун да, ичинде эмне бар экенин. Анткени подписка кылгандан кийин эле көрө алабыз кандай сүрөттөр бар, чоңбу, кичинекейби же иконкабы түшүнүксүз. Ошо эртең Светлана эже Дейлиге киргенде тактап көрсүнчү дейм да могуларды. А так үчөөнү тандап койдук. Анан эмне кылабыз деп жазып койдум да. Так, следующий. Иконка киргизген болчумун. Статтын мына сүрөттү киргизген соң, могу жерге текст слишком кичинекей деп атат, например. Бул курс жогорудагы суроолордун баарына жооп берет дегенден тышкары дагы текст ойлоп табышыбыз керек, что балансировка кылыш үчүн. Мындай текст, чоңураак сүрөт, анан дагы текст. Эмне жазалы ойлонуш керек. Курс жөнүндө деген бар эмес беле? Ушунда карасаң. Курс жөнүндө? Курс жөнүндө деген эме блог бар беле бизде? Аны эмнеге эле? Эмне кылат элек аны? Азыркы жергечи. Бул курс. Жок, мына могу жерден албадыкпы ошону. Так, каяктан алдык? Мына мону алдык. Ичине коштук, ары бери алдык. Бирок текст жетишпей атат. Бири-бирине балансировка кылыш керек, дагы ойлоп табышыбыз керек. Тема, жашооңузду өзгөрткүңүз келеби деп туруп анан. Типа кызыктырабыз да клиенттерди. Там өзүңүз жер жүзүн кыдырып, там мынтиңер келсе, IT багытын эметкен, HTML, CSS, JavaScript окуткан Азамат Токтокунов, профессионал деп туруп анан сүрөт, где жыргап, там код жазып эметип. И дальше что-то надо придумать, что ушу менен, курс менен мындай жол ачылат деп туруп анан цифралар сүйлөйт. Биз эмне деп айта алабыз? Азамат Токтокуновдун 30дай автордук долбоору уже бар. Дагы бир нерсеси бар. Деп типа гарантия, доверие кылып ушу сатып алсаңар ушундай эме кыласыңар деп. Маяк ойлоп табыш керек, билбейм. Мону эле тандадык. Монун ичинен цифралар сүйлөйт деп бирөө толтурбады эле биздин бирөөбүз. Ошонун ичинен могу бирөөсү эле эме келди. Пайдалуу болду да, калгандары жок. Курс жөнүндө маалымат. Агай өзү видео жасайт. Тоже видео киргизебиз. Монун ордуна кыргызча ойлоп табыш керек да, типа никто не расскажет о программе лучше, чем ее автор деп, мындай кыргызча переводить этип, дагы бир сөздөрдөн сүйлөп, текстти ушу устат жөнүндө агай сүйлөп берет. И каждый раз мындай катышуу деген, мону ким өзгөрткөн билбейм, бирок өзгөртпөй эле койсо болмок. Ак болуп көрүнбөй калыптыр. Катышуу деп басканда уже жана подписка болот да, регистрация сатып алат. Каждый раз сатып алыш керек да, типа мындай эметип. Бул сайт жана окуу курстар кимдер үчүн деген блог. Ага тоже могу жерге текст ойлоп табыш керек. Тоже эмне деп привлекать эткен. И там IT адистигин үйрөнүүчүлөр үчүн там бизде бар эле да ушундай. Мынакей.
өзүнө өзү өнүктүрүп продуктив болгону үчүн мону просто эметип чыгыш керек. Эле молардын ордуна жазып чыгыш керек. Онун ордуна иконканы тоже фигмадан таап келип коюп, анан эме размерин чоңойтуп койдум. Эме кылыш керек. Эле шрифтин чоңойтуш керек, кичинекей кылат. Молар слишком могу кичинекей, мына муну чоңойтуп койгом да. Мындай кичинекей болуш керек да. Потом аны как-то оңдош керек. Биздин команда тоже шрифтин чоңойтуп туруп, муну кичине чоңураак кылып, 30 туптан берип туруп, тоже маяка да 30 туп керек экен. И бизде 8-өзүбүз сүрөттөрүбүздү могу жерге жайгаштырып, анан бир Сүрөттөрдү алмаштырыш информация керек экен. алмаштырыш керек. Просто көчүрүп туруп эле бияка киргизип коюшубуз керек. Потом могу жерге 30 туп керек болчу, могу жоголуп кетиптир, бар болчу 30 туп. Ментор жөнүндө, ментор Азамат Токтогонов жөнүндө ким экенин сүрөт, видео. И тут маякта эме бар болчу, курстун өзү бар болчу да, тоже бир жерден көчүрүп эптеп тапкан болчубуз. Бирөө өчүрүп саптыр. Биякта сүрөт, биякта текст болчу да. Анан муну мен жана коштум, суроо жооп дегенде. Муну мен өзүм кечке эле жасап атпадым беле. Муну. Так. Сен уже үйрөндүң, мен чукулап вообще үмүттөйт атпыр. Бая агай менен экөөбүз чогуу жасаганда ушу үйрөнүп калгам да. Шашпай кечке 1 саат отургам да. Могул иконка такыр чоңойбой койду. Плюс минус мындай, бул аккордеон деп коет да, антип чыгып кирип эметкен. Билбейм эмне кылыш керек. Агайга жазган болчумун. Эме деп. Иконка кичинекей болуп жакшы көрүнбөй атат, размерин чоңойто албай атам деп, функциясы жок экен, эмне кылабыз деп. Жакшы кооз көрүнбөй атат, жанагындай балтайта чоң болсо, коозураак көрүнмөк экен. Бул пока туруп турсун да, калган жетишпеген жерлерди кыла берели. Анан мондай подписка боло берсин дедим, монун ордуна текст алмаштырышыбыз керек. Типа, не знаю, бир нерсе деп жазыш керек кыргызча. И подписаться. Анан моулар үстүңкүлөрдү өзгөртүш деле оор экен, бир жерден көрсөтүп аткан. Иконканы такыр өзгөртө албай койдук. Негизи. Кандай өзгөртчү эле? И могу жерде тоже билбейм, эмне кылышыбыз керек. Ошондо мояктарга эмне жазышыбыз керек болуп атат? Так, задача. Эме, пока могу агай жооп берет. Мон блогту ким өчүрдү чын эле? Кайра вернут назад, ошол блог керек бизге. Аны кайдан кантип агай эптеп. Жок, ошону обновить кылып салган окшойт обновить кылбаса өчпөйт дебеди эле. Ой, эме. Эметпейт деди эле, же удалить этилгенде удалить кылып салган болгон. Так. Эме задача могу команданы деген сүрөттөрдү коюп чыгыш керек эменин ичинен. Могу статка кирип туруп, ушу кимиңер аласыңар. Бүттүргөнгө просто эле бат-баттан эле сүрөттөрүн коюп туруп эле аттарыбызды уже жазылыптыр. Ушу ким жасап атат, ошол до конца кылып салса. И бияка атан эмелерди, профессияларды ким экенин жазып койсок. И мо тексттерди чоңойтуп туруп, кооздоп койгонго. Ошондо деген мону тиги Notion'дан алып келе ошо сүрөттөрдү кылып коебуз, Ошо ким жасап атты эле мону? Мону Токтобек алганда ушул биздин команда депчи, мурун эме жасагандачы, анан ал до конца жасабай калып, мен жасап койгом да, тиги Notion'гачы. Анан бирок мен азыр именно устатка моларды ким койду? Светлана Кыдырмышева. Жок, ушуну мен жазган жокмун, ушуну мен сурап. Кандай? Ушул сүрөттөрүн койгон эмесмин, аттарын мен жазып койгом. Ким жазды? Эльмира. Эльмира, ошо ким жазды деп айнып сурап атпадым беле мен. Анда сиз до конца жазбайсызбы ушул блогту? Хорошо. Просто жөн эле коюп коюңуз, до конца мону кичине чоңойтуп, муну шрифтин чоңойтуп, 30 туптардан берип турган сүрөттөрүн кошуп коюңуз, булардын ордуна дагы бир профессияларыбыз ким экенибизди жазып коюңуз, медсестра деп. Пока что. Шуну деген эмеге субботага чейинчи. Ошо менен эртең. Субботага чейин ушуларды жасап коелу.
суббота, дедлайн субботага коюп коелу, э? Бул биздин команда бүткөндөн кийин ошо алып келе мындай иште десең мындай кармап туруп мынтип бияка жылдырып койсоңуз анан Азамат агайды кошуп туруп анан комментарий койсоң агай мен бүтүрдүм текшерип коесузбу деп карап берет да дагы эмне кылабыз ушу биздин команданы ушу кандай развивать биздин команда контент толтуруу Сүрөттөрүн алмаштыруу. потом Азамат агайды алып коюп анан просто жылдырып коесуз да сүрөт эме стилизовать болуш керек ну короче так сүрөттөрдү понятно биринчи задача экинчиси мен мону кылып аткам эми до конца кылып коеюн муну карап аптырмын да бул сайт жана окуучу күндөр үчүн дегенди просто могу жерге агайга айтпай эле коеюн жөнүндө жазып коеюн так и так эле могу иконка жүзүндө жазган болчумун да үчүнчү Кана эмнени алдың сен? могу бул сайт үчүн дегенде Бул сайт. ушуну мен кылып аткан болчумун да так эме мууга текст ойлоп табыш керек болуп атат ким ойлоп табат просто ойлонуп эле жашооңузга өзгөрүш келеби деп кооздоп эле бир астына текст менен бүтүрүп коюш керек да мынчараак Ушул жерде Акбереже сиздин эмеңиз, сөз байлыгыңыз жакшыбы? Кайсына? могу жашооңузду өзгөрткүңүз келеби дегенде бар да уже могу жерде сөздөр ошол жака Ооба, ошол мен неме кылгам, жазып агай айтып атканда ошол жерге суроого жооп бере турган текст болуш керек дегенди уккам, неметкем. Просто мен азыр эме кылдым, аны жасайм. Бүгүн азыр могу видеону бүтүрүп коеюн. Видеону бүтүрүп жөнөтөйүн жана дедлайн бар го 8-ине чейин жөнөткүлө дегенчи. Ооба. Эме Инстаграмга. Ооба. Ошого. Анан силер текст жазып дедиңер эле, силер эмне текст жаздыңар? 3 пост деген болчу да. Ошондо мен бир постко азыр видео жасап койдум. Кичине монтажын оңдош керек болуп атат. Азыр мону Акбереже мону бүтүрүп туруп андан кийин Инстаграмга өтөлү дедик. Биринчи биякты азыр тапшырмаларды берип бүтүрүп салалы могу WordPress'ти. Анда ошол жерге мага текстке неме тапшырма кылып койгула ошол жанагы жерге. эме блог кайсы блог эле жашооңузду өзгөрткүңүз келеби дейт агайды кошуп коеюн и бережени кошуп коеюн бүткөндөн кийин текшерүүгө жөнөтөбүз эме биз эме жасап атпадык белек муну анан фото ойлоп табыш керек да мондай анан мондай кылбай эле чөйрө кылышпадыбы наметти жасап салбайлы Ушу деген жанагы агайдын сүрөтүн колго тартпады беле Токтобек. Ошону койсокчу. так бул мына мондай айтып атам да мондай кылышпайбы го мондай красивый кылып эле бир сүрөттү жасап чөйрө деген эмне деп устат деген эмне деп Аны жанагы эме команда, биздин команда дегенгеби, сүрөттөрдүбү? жок, биздин командага эмес, именно могул күздеми эмеге Булар Инстаграмга чөйрөнүн логотипи ушундай да моундай. Ошону койгон турбайбы? Биз жана
Азамат агайдын деген эмеси бар го. Токтобек тарткан колгочу, компьютер менен турган ноутбук менен. Ошону койбойлубу? Азыр эме убакыт бүтүп калса азыр кайра жиберем. Инстаграмга эмегеби, посткобу? Эмегеби, эмнеге? Түшүнбөй калдым. Мону Ошо айтсаңар. Инстаграмга. Могу ушу сүрөт. Логотип катарыбы? Агайга эле Логотип вроде могул да. ооба. Бирок могу түз Могу эмес. менен чогуу алсак болобу? Могу менен мондайынан чогуу алсак. Кесип алыш керек да, кесип туруп жасаш керек. Могу жерде Чогуу устук алганга. дегени менен кошо мындай кылып, могул сүрөт негизи агайга жаккан да. Бирок деген агай мояка кошпой койгон да, мына могу жерге сүрөт коелу дегенде, анан мындай киргенбиз да, кана эмне бар экен десек, могул бір иконкаңарбы деди анан. Жок, аны деген Айт. мону таппай койгон. Таппай эле анан мына кое береличи деп койбодубу мен жана эми записьтеринен көргөндөчү. Ушуну Жок, таппай. бияка киргенбиз биз. Киргенбиз анан, могул сүрөттү деп мындай күлүп койгондо, анан азырынча Ну, мону ушул кое мына берели деп. кыргызча мына неме логотип анча Ошондой. жакпады окшойт агайга же. Ошону Жок, кошпой эле могул ушуну таппай аткан мен записьти көргөндө. Ушу жана эме сүрөт барго деп анан ладно деп мону кылып койбодубу. Ушуну койсок Биз нормально. кантип муну барбы силерде могул? Муну Токтобектен алыш керек да. Муну Жок, мен бизге азыр эметип керек да. көрөйүнчү. Скриншот жасап туруп эметкенге көрөйүнчү. Негизи оригиналын эле эме берсе жакшы болмок. Оригиналы жакшы болот да. Мындай отправлять этебиз, устатка эле загрузка кылып биз көчүрүп турат элек да, мондай кылып элечи. Баарыбызга доступ болгудай. Ошо. Ал кирип атабы Токтобек. Так, фото. Бир фото. Азыр убакыт бүтүп калса мен кайра жиберем эми. Ссылка.
ушундай эле болгон жакшы окшойт. Мындай кылып бир кооздураак, мындай кандай болуш керек? Так, мындайбы? Болгондо арак жак. Ушул эле жакшы го? Так. Ну, что-то biraz окшошту. Стат долбар вроде как. Логотипибиз турат, ноутбук и этот. Неме кошсо болот да? Эчтеке кошпой эле кой болду. Азыр ушу негизи көп деле нерсе кошпой эле минимализм азыр эме болуп атпайбы. Эме кошуп коеюнбу? Эмне эле? Двигаться деген. Не деп койчу? Графика. Сүрөттөр. Аниме бар болчу да двигаться деген кандай кылчу эле? Так. Диаграмма. Файл. Поделиться. Ладно, калгандарын өчүрөбүн. Теперь сохранить. PDF. Так. IT сюда. Теперь первый грязь. И текст биринчи постко. Ордуна. IT. Болот. Так, биринчи пост китемген баштады. Жашоодо жаркын жолу көрсөтүлүп турганыбызда долбоордун максаты кыргызча автордук IT жана өзүнүн өтүр боюнча долбоор деп буяка дагы тияка дагы окшош жазып койду. Долбоордун максаты деп туруп, мояк байланышпай калыптыр. Долбоордун ооба ошол байланышпай калыптыр. Шундар буну эл окуйт да Инстаграмга чыкканда ошого. Деп жазганда Долбоордун максаты деп туруп башкача жазгыла, анткени бул сөз ушу биякта бар да. Ооба кайталанып калыптыр, ооба ошону алып эле сал. Келечек доол болуп калыптыр. Бироону эметип алмаштырып коюш керек. Келечек доолоруну бирөө тияка кошуп тигилди, ону тиги алып салыш керек. Бул жака бирөө кошуп, наракта үтүрдү алып эле кой. Түзүлгөндөн кийин үтүр кереги жок. Түзүлгөн Азамат Токтокунов агай. Ушу жери да байланышпай аткан биздикичи. Келечек долбоорунун алкагында түзүлгөн Азамат Токтокунов агай уюштурган күз демилген марафонунун ичинде Устат жаңы долбоору өз ишин баштады. Ушу жер бир такыр эле баягы каша болуп калыптыр. Ушу жер байланышпай атат да. Кандай кылсак болот?